1 мартта бети көк ала болуп келди. Балам эмне болду десем, эжеке мени по попе урду, анан спинама урду, белиме. Анан кийин бетимди чымчыды деди. Ана мен ошондой кылдыбы чымчыды деп эжекесинен сурасам, ооба аябай эле чечинтип атсам, буту колум тепкилеп атканда кичине чаап койдум эле, эчтеме эмес деп. Карасам денесинде эч бир көк ала тагы жок экен. Анан ии деп эле койдум. Барып рободага кайрылдык. Анан травматология 3-чү балдар ооруканасына барып, ал жерден өттүк. Травмадан өтүп, ана экспертизага жөнөттү. Анан ошондон кийин ошол аралыкта бүгүнкү күнгө чейин 3-үнөн баштап 6-7 күн өтүп кетти да. Менин балам канча бир 2-3 сутка уктаган жок. Тамакты жеген жок, уктабай тамак жебей, аябай кыйналдык экөөбүз. Анан психологторго бардык, невропатологторго көргөзүп, мына бүгүнкү күнгө чейин кечээ сурап башташты да, ушу иш кечээден баштап жүрүп баштады.